ар бир аракеттин сөзсүз түрдө натыйжасы болот. Ошондуктан убактыңызды короотуп аткандан кийин кандайдыр бир нерсеге киришкенде чечкиндүү киришиңиз. Ошондо гана жакшы натыйжа сизди кубандырат. Кайсы бир оорудан айыгуу үчүн дагы алдын ала ошондон толук айыгып кетүүнү максат кылып туруп, аткарышыңыз керек болгон нерселерди пландаштырыңыз дагы, аларды башынан баштап акырына чейин толук жасап чыгыңыз. Ошондо гана кандайдыр бир жакшы жыйынтыкка жетесиз. Эгерде жетпей калган болсоңуз, бул сиздин тагдырыңыз деп жакшы кабыл алышыңыз керек аны деле. Бирок эгерде сиз ушундай чечкиндүү кыймылдай турган болсоңуз, сөзсүз түрдө жакшы натыйжа болбой койбойт. Андыктан дарыгердин алдына барганда дагы андан мүмкүн болушунча көп нерсе алган аракет кылыңыз. Ал сизге сунуштаган баардык нерсени аткарышка өзүңүзгө өзүңүз убада бериңиз. Бир гана ал сунуштаган дарыны колдонуп коюу менен айыгып кетүү мүмкүн деген ойдон алыс болуңуз. Анткени оору бул ушунчалык начар нерсе, сизге бир жабышкандан кийин суперклейден беш бетер жабышат. Жана кетип калыш ушунчалык кыйын болот. Жана бул нерсе үчүн кичинекей таблетканын күчү жетиштүү десеңиз жаңылышкан болосуз. Ошондуктан дарыгер сизге тамактануу боюнча бир сунушту айтышы мүмкүн, кыймыл аракет боюнча бир сунушту айтышы мүмкүн, жашоо образыңызды кандайдыр бир деңгээлде балким өзгөртүшүңүзгө туура келер. Ушуларды толук баардыгын аткаруу менен гана жакшы жыйынтыкка жетесиз. Жана сиз кайсы бир дарыгердин алдына барганда, ал сизге сөзсүз түрдө эле кайсы бир таблетканы жазыш керек деген ойдон алыс болуңуз. Ал сиздин абалыңызга карап туруп, сиздеги оорунун деңгээлине байланыштуу сизге эч бир дарыны жазбашы деле мүмкүн, же кайсы бир витаминди жазып коюшу мүмкүн. Эгер ушундай болсо, сиз кубанышыңыз керек, анткени оору али күчөп кете элек. Андыктан анын алдын алганы аракет кылсаңыз абдан жакшы болот. Бүгүн сиздерге антибиотиктердин бирөөсү тууралуу айтып берүүнү туура көрдүм. 3-чү муундагы цефалоспориндердин бирөөсү сефтраксон тууралуу. COVID-19 күчөп турган убакта өтө белгилүү антибиотик болуп, аны дээрлик балким 80-90% чейин адамдар, өпкөсү жабыркаган адамдар колдонулду. Бул туура эле, анткени пневмония болгондо күчтүү антибиотик колдонууга туура келет. Ошол катары сефтраксонду дагы. Бул ушунчалык күчтүү антибиотик болгондуктан ал сиздин тырмагыңыздын учунан баштап чачыңыздын учуна чейин бар болгон микробтордун баардыгын өлтүрөт. Ошондуктан аны оор инфекциялык ооруларда, сепсис болгондо, бул канга кайсы бир инфекция түшүп калганда боло турган оору, жана бул өтө оор натыйжага алып келиши мүмкүн, сөзсүз түрдө тез арада аракет кылып калбаса. Ошондуктан сефтраксон сыяктуу күчтүү антибиотиктерди колдонуу керек болот. Жана дагы эркектердин, аялдардын инфекциялык ооруларында жыныстык жактан жуга турган, ошондо дагы сефтраксон колдонот. Жана ал өзүнүн жакшы жыйынтыгын берет. Жана дагы менингитте, баш мээге кээ бирде көп эле антибиотиктер жете албайт, бирок сефтраксон жете алат. Ошондо ушул антибиотикти колдонсо жакшы болот. Жана дагы пневмонияны айтып өттүм. Жана перитонитте дагы колдонулат. Бул дагы ошол ичегиңиздеги өтө жаман оорулардын бири болуп эсептелинет. Ушул учурда дагы сефтраксон колдонулат. Негизи эле өтө жаман деп айтпасам дагы, сизди өтө кыйнаган ооруларда, инфекциялык ооруларда ушул антибиотик колдонулат. Мисалы, өйдө айтып өттүм, бирок анчалык оор болбосо дагы айрым жүд өткөн ооруларда да колдонулушу мүмкүн. Мисалы, бронхит болсоңуз, ал аллергиялык эмес, бактериялык жол менен ооруган болсоңуз, анда дагы колдонулат. Атитте колдонулушу мүмкүн. Тамактагы
ошол инфекцияларда колдонулушу мүмкүн, бирок вируска бул таасир эте албайт. Ошондуктан грипп болгондо жөн гана кайсы бир учурда шамалдап калган учурларда бул нерсени колдонуштун эч кандай зарылчылыгы жок. Жана дагы аны колдонуу боюнча айрым сунуштарды айтып коеюн. Бул антибиотикти эгер биринчи жолу колдонуп аткан болсоңуз, сөзсүз түрдө аллергияга текшерип алышыңыз керек. Болбосо аллергия сизди өтө оор абалга, жада калса өлүмгө дагы дуушар кылышы мүмкүн. Өзүнүн ишин жакшы билген ар бир дарыгер сөзсүз түрдө бул нерсени сизге эскертет. Жана аны биринчи жолу колдонгондо тамыр аркылуу алууга болбойт. Анткени өйдөдө айтканымдай аллергиялык касиет өтө сизди жаман абалга дуушар кылат. Биринчи жолу колдонгондо жамы башка аласыз, жана бир күндө 2 жолдон ашык колдонууга мүмкүн эмес. Анткени анын таасири 12 саатка чейин жетет. Эгер 3 жолу же 4 жолу ала турган болсоңуз, бөйрөгүңүз же бооруңуз иштен чыгып калышы деле мүмкүн. Андыктан ушул нерсени унутпашыңызды суранат этилем. Жана ал антибиотиктерди кимдерге колдонуу мүмкүн эмес? 4 жашка чейинки балдарга колдонууга болбойт. Кош бойлууларга албетте, бала эмизген аялдарга, анткени сүт аркылуу дагы балага жетип, анын тамак сиңирүү органдарын олуттуу зыянга учуратып коюшу мүмкүн. Жана дагы аларды колдонууга болбой турган топ бул бөйрөгү жана боорунда оорусу барларга мүмкүн эмес. Чындыгында ал ошол органдар аркылуу чыгып кеткендиктен, зыянсыздандырылгандыктан, эгер өзү жабыркап турган болсо, күч келип, ашыкча зыянга учурап калышы мүмкүн. Эгерде сиз бул антибиотикти колдонгон болсоңуз, андан кийин ошол жоон ичегиңизге керектүү болгон микрофлораны кайра калыбына келтирүүнүн дагы аргасын көрүп коюшуңуз керек. Бифидум бактерияларды алып койгон абдан жакшы болот. Антибиотикти колдонуп бүткөндөн кийин антибиотикти 5 күндөн 7 күнгө чейин гана колдонууга болот. Андан ашык колдонуу мүмкүн эмес. Жалпысынан сефтраксон тууралуу айткым келген ушул. Буюрса, кийинкиде мындан жакшыраак маалыматтар менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Эгерде биринчи жолу болсоңуз, сөзсүз түрдө катталып коюңуз. Подписаться деген кнопканы басып, бул сиз үчүн өтө пайдалуу болот. Анткени кийинки видео чыкканда дароо сиздин YouTube каналыңызда, экраныңызда пайда болот.